Баткендин Самаркандек айылындагы көмүр шахталардын биринен газ чыгып, адамдар шахтада калып калды деген маалымат 7 март күнү түшкөн. Кырсык катталган жерге өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин тоодон куткаруу кызматынан 13 куткаруучу барган. Шахтанын 200 метр тереңдигинен каза болгон 2 кенчинин сөөгүн милиция кызматкерлерине, ал эми 3-чү адамды тирүү чыгарышып, тез жардам кызматына беришкен. Буга кошумча биздин куткаруучулар жеткенге чейин шахтёрлор, кенчилер өздөрү дагы бири-бирин куткарууга аракет кылышып, 18 кенчи ар кандай деңгээлдеги жаракат алып калышкан. Алар тактап айтканда иске ууланып, жабыркашкан. Аларга жеринде медицина кызматкерлери жардам көрсөткөн. Өз кезегинде дарыгерлер газга ууланган кенчилердин өмүрүн сактап калууга бардык аракеттерин көргөн. Жалпысынан 20-га жакын шахтанын кызматкери жергиликтүү ооруканага жаткырылып, тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлгөндөн соң ооруканадан чыгарылган. Самаркандек жалпы дарыгерлер практикалык борборго жакын болгондуктан ушул биринчи бейтаптар кайрылган. Жалпысынан 21 бейтап кайрылган. Анын экөөсү тилекке каршы каза болгон. Бир бейтап областык ооруканада реанимация бөлүмүндө абалы оор, бирок туруктуу. Калган бейтаптардын көпчүлүгү ушул Самаркандек жалпы дарыгерлер практикалык борборунда дарыланып, бүгүнкү күндө бардыгы амбулатордук дарыланууга чыгарылган. Баткен районунун аймагында 6 көмүр кени бар. Кырсык болгон Баткен мунай көмүр шахтасы жеке менчик катары катталган. Ишкана өткөн жылы текшерүүдөн өтүп, көмүр өндүрүүгө уруксаты болгон. Бул тууралуу Баткен райондук акимчилигинен билдиришти. 7-8 айларда текшерүү иштери жүргүзүлүп, иштөөгө уруксаттары толугу менен болгон экен. Ыйгар муктуу өкүлдүн тапшырмасы менен жана райондун бүгүнкү күндө райондун акимдин тапшырмасы менен буйруктар чыгып, бардык эле көмүр кендерини текшерүү боюнча ишмердүүлүгүнү кезексиз текшерүү боюнча тапшырмалар берилди. Буюрса алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Ушул эле шахты боюнча бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүнү убактылуу токтотулду. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, учурда кырсык болгон көмүр шахтанын иши токтотулуп, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө.